Эң көп суроо берилип атканда 9-статьяга 2 пунктуна бул жерде жазып койдуңар. Муктаждыгын аныктоо тартибин Кыргыз Республикасы өкмөтү аныктайт депчи. Өкмөттү аныктабай эле ушул мыйзамга так эле жазып койсок болбойбу? Анткени биз айылдарга, элдерге барганда аябай мындай шылдың сөздөрдү сүйлөп атышат да. 70-жылкы машина эгерде короодо турса, ал бир тооктун кепесине жараган машина ошону учетка алып эле анан кийин биздин доход киргизип эле пособие бербей атышат деген сөздөр айтып атышат да. Бул бир, экинчиси комиссия боюнча. Айыл өкмөттүн комиссиясы кайсы бир үй бүлөгө берет экен, кайсы бир үй бүлөгө бербейт экен тактап, анын доходу бар, анын доходу жок. Ошого нааразычылык болуп атат да. Баягы мен да жогорку кеңеште айтып кеткем. Кошунанын баласын үчүн пособие алат экен, өзүнүн баласы үчүн пособие албайт экен деп ушул жерде нааразычылыктар көп. Ошондуктан биздин фракциянын дагы сунушу бул мыйзамга так эле жазыш керек. Кайсы талаптар, кайсы мындай тартиби менен пособие ала алат деген нормаларды ушу мыйзамга эле жазсак. Өкмөттүн бүгүнкү мен түшүнүп атам, мындай акчасы жок деп тартыш болуп атат деп саясаты ушул пособияны канча азыраак берсек, ушунча жакшы болот эле деген саясат жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен мындай билишим боюнча.